комплекті бір адистер болмайын. Бұл балдардың келечегіне кичинесинен кам көрүү бул өтө кыйын экенин сездик да. 6 жыл бала сүйлөбөй койгон баланы алып келип, анан алып келип берип консультация кылып бүткөндөн айтат, анан качан сүйлөйт деп жанан аны кечирип кояктым. Мен 6 жылдан бери сүйлөбөй жүргөн балаңды мен азыр 6 күндө сүйлөтүп ие албайм. Мен алышым палочкам жок менин вообще. Биринчи ата-эне кабыл алыш керек. Маселе ошондо. Бизге мисалы кээ бир ата-энелер баягы толук кабыл албагандар да бар да. Оюн аянтчасына барып калсаң, как будто ушундай бир жууп калчудай болгон, жосо бирдеке болуп калгандай бир ошентип балдарын тетиги баланын жанына барбай, анан аны менен ойнобой деп, балким ал деле балким аяп тиги өзү баягы шараң чыгып лестница ачып барса тиги жөлөп кетпесин деп айткандыр. Бирок тиякта карап турган ата-энеге катуу тие берет, ушинтип алып баргысы келбей, кандайдыр бир неме боло берет. Анан психологический жактан балекет психолог болсоң деле баары бир канча жерден баягы эметип кеткен учурларың болот да. Муну көп ата-энеге совет берип телефонду карматпа десең, ооба телефон бербей койдук, телевизор эле көрүп атат дей берет да. Анын эчтеке айырмасы жок, размерин эле чоңойтуп берип койдуңар да. Кичинекей кезинде ата-эне уккан жок баланы, анан бала чоңойгондо ата-эне эч качан унутпайт. Балам деле орусча чыгып атат да, ошентсе мисалы үчүн кээ бир ата-эне карап кыйраттың дейсиң да. Мисалы үчүн аны демек аны сен балаңды тарбиялап, сен балаңды карабай элесиң. Анда сен балаңды телевизор тарбиялап атат, жоксо телефон багып атат да. Россиядан окуп келдим депчи. Ошол жактан сиз өзүңүзгө мындай бир кандайдыр бир жоопкерчиликти алып, анан мен ошону окуп келишим керек экен. Ошол жактагы балдардын баягы дене тарбиясы дагы өзгөчө болуш керек экен деген нерсени билип туруп, анан ошол кадамга барып окуп келдиңиз да, атайын, туурабы? Эсе бул бай эң биринчи өзүңдүн балаң болгондон кийин аны да ойлоносуң да, анан жана анча баланын муктаждыгын көргөндөн кийин сырттагы бул адистер толук бир комплекти бир адистер болмойын. Бул балдардын келечегине кичинесинен кам көрүү бул өтө кыйын экенин сездик да. Ошон үчүн анан биринчи өзүбүз ушул нерсени окуйлу, үйрөнөлү, кылалы, анан башкаларга да жол көрсөтүп, андан ары да өнүктүрөлү деген максатта окуп келдик. Эми окуп келип буюрса кичинеден иштеп атабыз. Мисалы эң эле жөнөкөй нерсе бардердин үстүнөн түз баса албаган баланын тили чыкпайт да. Бул эмне АФКга тиешелүү экен. Мисалы ушул АФКдан өткөндөн кийин анан эмне кылат? Анан логопед дефектологко барышат да. Ушундай мындай өз жолу менен ар бир стадиясы менен этап менен барса анан балада өнүгүү болот да. Анан ажымалайым айткандай эчтеке этаптан жок, жөн эле сүйлөп күлүп туруп эле киргизип туруп анан 3 күндөн кийин кайра сурайт да, качан сүйлөйт бул бала депчи. Анын үчүн бул өзгөчө балдарга да өзгөчө убакыт талап кылынат да. Бул жыйынтык 1 айда билинбейт, 1 жылда да билинбейт чындап келгенде. Бул 2-3 жылды, 3-4 жылда талап кылган нерсе. 3-4 жылда араң анан жыйынтыгы көрүнө баштайт да. Анан өтө шашып жыйынтыкты күтүм эле. Мисалы үчүн 6 жыл бала сүйлөбөй койгон баланы алып келип, анан алып келип берип консультация кылып бүткөндөн айтат, анан качан сүйлөйт деп жанан аны кечирип кояктым. Мен 6 жылдан бери сүйлөбөй жүргөн балаңды мен азыр 6 күндө сүйлөтүп ие албайм. Мен алышым палочкам жок менин вообще. Аны эми колубуздан келген аракет кылабыз деп айтам да. Анан бирөөнө сөзсүз айтканда жоопкерчиликти сразу специалистке аударат, же болбосо мындай эметет да. Ар ким өзүнүн немесин алгысы келбейт. Анан эми бул жерде чоң жоопкерчилик тилекке каршы ата-энеде да. Кудай алдында дагы ушуну жоопкерчилигин сезиш керек да. Башканын алдында болбосо дагы. Ошол тарапка мындай кичине токтолуп кетсеңиз да, кандай өзгөчөлүккө машыгуу? Мисалы деген ата-энелер деле ойлоп калышы мүмкүн да, суроо берип калышы мүмкүн да өзүнөчү, өзгөчө машыгуусу кандай болду экен деп. Ошол жагына токтолсоңуз. Бул эме биз ошо бала келгенде биринчи көрөбүз, баягы физикалык деңгээлин, акыл деңгээлин бардыгын көрүп, анан ошого жараша жөнөкөйлөштүрүлгөн көнүгүүлөрдөн баштайбыз да. Ал эми үйүнө да сөзсүз түрдө тапшырма беребиз, ушуну аткарасыздар деп. Мисалы эң эле жөнөкөй нерсе координационный дорожка деп коет, ошондон бала түз баса алабы? Ошого баланы эң биринчи баягы командага көндүрөрдөн улам бул балдарды усидчивость деп коет да, ошол тынч болууга көндүрүштүн өзүнө да бир топ убакытта. Себеби мисалы СДВГ балдар бар да, жарым секунд ордунда тура албайт. Анан аларды ошол тынч болуп сенин командаңды укканга көндүргөнгө чейин өзүнчө убакыт керек да. Анан алын баары көнгөндөн кийин анан кел эми бияктан бас, анан колуңду көтөр, бутуңду көтөр, анан мындай кылабыз, тиңдей кылабызга чейин дагы бир топ убакыт керек да. Усидчивостька көндүрүш керек, андан кийин анан командага көндүрүш керек да. Командага көндүрдү, баягы үйдөн болсо бала өзү жүрө берет да. Анын мисалы ар бир көз карашынан биз балабызды билебиз. Суу ичкен атат.
Же болбосо мындай алгантат деп. Ана бирдеме деп чулдырап кой, баягы өз тилинде сүйлөп калса бул мындай болот. Ар ким өз баласын үйүнөн билет да. А үйүндөгүлөр түшүнгөн менен ал баланы сырттан эч ким түшүнбөйт да. Биз түшүнбөйбүз да, мисалы. Ошон үчүн жана командага көндүрүүдө, усичибаска көндүрүүдө ушул нерселер аябай маанилүү да. Андан кийин эмне ошол көнүгүүлөр башталгандан кандай жөндөмү бар экен, эмне экен ошолордун баары анан чыгат. Эң эле жөнөкөй нерсе мисалы бул өзгөчө балдардын эки жак мээтең бир убакта иштебейт да. Баардыгы нервке байланыштуу маселелер бар да, анан ошолордун эки жак мээсин бирдей иштөө бул физикалык көнүгүүлөр өтө маанилүү да. Сен эки жак мээни иштеш үчүн ошондой кыймыл аракеттерди кылганда анан көп нервтер жана эки мээнин эки жарым шартын бирдей иштешине шарт түзүлөт да. Сиздер ошол балдарды деген мындай коомго аралаштырууда дагы канча убакыт керек жана деген ошону аралаштырып кетүүнү мындай биринчи этаптарда бул ушу борбордон чыккандан кийин эмнеге байланыштуу болот же кайсыл жака аралаштырып көндүрүүгө болот да, ошол биздин балыкчынын эле ичинде алып кое турган. Биринчи ата эне кабыл алыш керек. Маселе ошондо. Бизге мисалы кээ бир ата энелер баягы толук кабыл албагандар да бар да. Уялып Уялып анан толук кабыл албайт. Мисалы баласына бир диагноз айтса, нормал медицина жазып бергени менен нормалдуу көрүнүштөбөйт. Андай эмес болуш керек деп толук кабыл албайт. Ата энелер ошол баланын өзгөчөлүгүн кабыл албаганы үчүн көп балдарга кичинесинен кам көрүлбөй калып аткан. Ошондон да толук кабыл албайт. Мисалы ата энеси кой муну больницага көргөзөлү деп алып барып көргөзүп диагнозун чыгарткан менен энеси кабыл албайт. Жок, менин балам жакшынакай эле, андай болушу мүмкүн эмес. Жок. Алмага тиешеби эмес Ушундай сыяктуу толук кабыл албаган үчүн балдарга кичинесинен кам көрүлөт. Биринчи ата эне өзү толук кабыл алса, ал бала коомго аралашты деген эле сөз. Ал бала толук өзү кабыл алса эмне болот? Бала катары баардык чарасын, камын көрөт, коногуна элчитип алат, балдардын оюн аянтчасын алып барат, садикке берет. Ушул нерсе коомго аралаштыруу да керектүү убагында адистерге алып барып көргөзүп турат. Ушул эле нерсе коомго аралаштыруу да. Анан жанагы логопед ФК тили оңдолсо жана АФК болгондо кыймыл аракеттер оңолот да, эмне кылат? Балдар менен мисалы оюн аянтчасына барганда да башка балдар менен кошулуп ойногонго мүмкүнчүлүгү түзүлөт да. Мисалы лестницага чыга алат. Бардерден аттап өтүп кете алат. Селкинчекке отура алат. Ошол нерселердин баары ушу кичинесинен жанагындай адистерден кам көрүлүп анан чыкканда уже коомго аралашып кете берет деген сөз. Биз мисалы үйгө тапшырма берем, мисалы. Уну таза абада көп алып чыгыңыз, анан жана жолдо алып, жолдогу бардерлердин үстүнөн бастырыңыз, мен үйүнөн бастырыңыз дейм, именно жолдогу бардерлерден бастырыңыз деп айтам. Таза абада эшикке чыксын, баланын көзү көнүш керек да, ал жерден жолдон көп киши өтөт да, машина өтөт, кишилер өтөт, ушулардын баарын көз көнө берсин. Анан акырындап аралашат деген максатта. Эгерде сиздердин бала кайрыла турган болсо 6 жашка чыкты деп айтпадыңызбы? Ошол эми сиздер баягы өзүңүздөр деген жоопкерчиликти алып толук бойдон да балага алгандан кийин ага башка ата энелерге караганда башкача мамиле жасадыңыздар да кичинекей кезинен баштап, туурабы? Ошол 6 жашка чейин сиздердин жетишкендигиңиздер эмне болду? Жана ошол эле сиздерге келип аткан өзгөчө балдар, өзү теңдүү балдар менен сиздердин балдардын айырмачылыгын дагы салыштырып кетсеңиз. Бул жерден ошо жакшы суроо болду. Мен ушул жерден баса белгилеп айткым келип атат. Ар бир бала уникалдуу деп коебуз го. Ар бир баланын өзгөчөлүгү, ар бир баланын эмеси бар да. Тилекке каршы мен ушу ата энелерге аябай көп кайрылам, башка балдарга салыштырбагыла депчи. Мисалы үчүн бир диагноз эле, мисалы үчүн синдром Дауна эле айтсак, мисалы үчүн синдром Дауна балдарда ушундай болот да, сенин балаң сүйлөп калдыбы, анан сенин балаң мынтиби, анан бири-бирин салыштырып чан. Үнү чыкчу эмес. Биздин балабыздын үнү чыкчу эмес. Стригер деп кеткен атайын ушундай бир эме болуп кеткен. Үнү чыкпай, ыйлаганда да билинчү эмес ыйлаганы, ушундай эме болду да. Анан жүрөгүндө сложный эле бат-баттан пирсу кармап көгөрүп ушинтип эметип калчу да. Анан ошол кездердин баары өткөн жүктүү 1,5 жаш, 2 жашка чейин болуп кетти да. Бала уже калыбына келгенге чейин. Анан оорутпагыла, көп грипп болбосун, көпчүлүк аралашпасын деди. Ошентип үйгө да конок келбейт, үйгө да эч ким келбейбиз, өзүбүз дагы эч жака алып барбайбыз, ушинтип көп 1-2 жашка чейин. Демек 2 жашына чейинки өнүкчү нерселер артта калып калды деген сөз да, мен баламдычы. А 2 жаштан кийин уже көндүрүп анткенчекте Кудай жалгап пандемия башталып кетти. Аны менен дагы аралашпай калдык. Анан ушинтип анан садикке бергенде, демек убактысынан кечирээк калып калдык деген сөз да. Анан садикке көнө албай койду. Анан садикке барганда баягы өзү тынч үйдө отуруп, уже где-то бала 4 жашка чейин жалгыз уже өзү бий, өзү
кожоюн болуп жүргөн балам садикке барганда чынында көнө албай калды. Ана мен кетирген каталарды башка ата-энелер кетирбесин деп мен азыртан айтырым. Ой 2 жашында эле бере бер садикке, кичине баягы туалеттин билип калгандан кийин башында мындай кылгыла деп мен ата-энелерге көп ушуну айтам да. Анан ошондой өзгөчөлүктөрүнө жарашат тилекке каршы ушундай балдарда эме болот экен да. Анан диагноз дагы мисалы үчүн ал кичине мындай сложныйраак түрү, мындай өтө жеңил эмес баламдыкы. Анан бирок тилекке каршы эми андай мындай экен, анан ушул эле болду, мынтип калды деген жокпуз эми. Анан эми аракет кылып атабыз азыр эми мисалы үчүн өзүн өзү тейлей алат, керектүү нерсесин сурай алат. Туалетине өзү барам деп эме кыла алат. Анан кыска сөздөрдү азыр эми айтып келатат. Анан обществого балдарга эми көнүп эме кылып келатат. Анан баягы эркелиги өзүнүн оюндагыдай болбой калса немесин көрсөтөт. Анан баягы мен балдарды мынтип салыштырбайм, бирок ошондой келип калган балдарга караганда ошол жерде мен кетирип аткан кемчиликти кетирип баратканда гана багыт берип айтам да. Ушуну эртерээк берип коюш керек, садикке минтиш керек депчи. Анткени баягы эметесиң да, өзүңдөгү катаңды башка бирөөнүн да кетирип албаганын каалайм да. Ошол себептен баланын өнүгүүсүнө общество аябай эме берет да. Анан булар биз мисалы үчүн эме кылабыз да, жана коомго кошуу деп атпайбызбы? Бул балдарды коом деле мында чындап келгенде баягы чоң адамдардан да кетет, баладан да кетет, бирок көпчүлүгү чындыгында ата-энеден акыл эси ордунда эле чоң эле ата-энелерден деле көп нерсе кетип калат да. Оюн аянтчасына барып калсаң, как будто ушундай бир жууп калчудай болгон, же бирдеке болуп калгандай бир ошентип балдарын тетиги баланын жанына барбай, анан аны менен ойнобой деп балким ал деле балким аяп тиги өзү баягы шаараңы чыгып лестница ачып барса тиги жөлөп кетпесин деп айтса айткандыр. Бирок тиякта карап турган ата-энеге катуу тие берет, ушинтип алып баргысы келбей, кандайдыр бир неме боло берет. Анан психологический жактан балекет психолог болсоң деле баары бир канча жерден баягы эмеде эметип кеткен учурларым болот да. Анан башка ата-энелер тилекке каршы ушул бала менен страдать этип канча эметип аткан ата-эне дагы анан эми баласын коомго аралаштырып, жана паркка алып барып ойнотобуз, садикке алып барып, анан ай балаң анан мынтип, анан тинтип, анан деп грубо отношение кылып койсо, анан кичине бир нарушение кылып ошол күнү баласы кыйкырып ыйлап койсо, сразу ата-энеге чала калып, ай балаң монтип атат деп, салым деле ошол сыяктуу ар жакта жүргөн 40 баланын арасында деле андайларды кылат. Бирок ушинтип коом, тарбиячы бир башкалар ушундай бир эме кылат да. Мисалы үчүн мен садикке бергенимде ошондой бир кыйынчылыктарга туш болдум да. Азыр садиктин ал жетекчисинин атын атагым келбей атат, но бирок ушинтип аябай арадай жерден чырадай жыйын куруп, бир ушундай кылып ошо кетиптир, уктум. Анан бирок ийгим келген бир энелик неме менен ушундай бир ызы чуу салып ийгим келген, бирок баягы эме да, жан дүйнөңдүн кыйкырыгын эле оозуңа салып эле кыйкыра бергендин деле кереги жок да. Анан оозум бар деп сүйлөй бербейбиз го. Анан ач айкырыкты салып кыйкырып элдин алдына чыгып, публикацияга чыгып, анан фейсбуктан цифр кылып ийип, антип кыйкыра берген менен эч нерсе чечилбейт да, чындыгындачы. Анан алындай нерселерди адамдар боло берет экен, андай кала берет экен, чоң эле адамдар, жетекчи кызматындагылар деле ушундай бир кызматта эметип туруп, ай силер деген кам көрбөй атасың, балаңа кам көргөн бала деген ушундай болобу? Тиги мынтип атат, тиги 5 жаштагы бала деген азыр жазып калды, сенин балаң сүйлөбөй атпайбы деген эми диагнозун көрбөй атабы чындыгында. Анан эч жака алып барбай атасың, сен кам көрбөй атасың дегенден анан тимелей ызаланып, муунуп, тимелей кол башым калчылдап калганга чейин кам көргөн үчүн мен ушунун баарын окугам деп ыйлаган күндөрүм болгон. Анан тилекке каршы андай нерселер да боло берет экен. Ошо коомдо ошо ата-эне көп роль ойнойт да. Баланы тинтпе, мынтпе, анан ага мынтпе деген сыяктуу кылып, чындыгында бала билбейт. Бала баладай эле көрөт. Бир өзгөчөлүк сыртынан аябай байкалып турса, баягы таңыркап карашы мүмкүн. Бир гана эмес, анан балалыгы менен келип, буга эмне болду? Бул жерде эмне үчүн мындай? Сиздин балаңыз эмнеге мынтип атат дей бериши мүмкүн. Бала да алчы. Балага баладай жооп берип, бала менен бала болуп кое аласың, бирок чоң кишинин бир ушундай эме кылып койгонуна ата-эне кичине эметип кетет да. Коомдон өзлөрү биринчи ата-эне деген алыста тутпайбы ошол баланычы? Анан коом деген биз деген алдындай адамдарды мындай кабыл алганды да билчү эмеспиз да. Сүйөп дегенде баарыбызга окшош эле, анан алар болсо деген өзгөчөлүк жашаш керек, алар болсо өзүнүн үйүндө эле отуруш керек деген мындай түшүнүктөр сиңип калган да. Ошол нерсени киргизүү үчүн бүгүнкү күндө биз эмне кылышыбыз керек да? Ар бирибизге мындай сиз ата-эне катары кандай буга ата-эне даяр болуш керек. Эң биринчиден ата-эне даяр болуш керек. Анан мисалы үчүн мындай кылабыз да, эми мисалы үчүн ошондой мамиле кылса, мен ошол жерден жанагынтип мамиле кылбаса, мен барып алып ал жерде турган ата-эне менен кыйкырып көрүшүп, ай мен баламды жууп калмак беле, же бирдеме деп уруша кетиштин да максат эмес. Жок, ал жетекчи менен дагы эмнеге мен баламды өйтүп бөлүп карап атасың дей албайсың, деп дей аласың. Дейт, мисалы үчүнчү, эне дей албай койбойт. Эне тажалданып коет, эне бар экенин билгизип коет,
эне бир кандайдыр бир орун эметип коет да. Бирок максат андай эмес да. Бул жерде белгисиз үчүн ата эне баласынын бир ошондой өзгөчөлүгүн кабыл алды да. Ошол өзгөчөлүгү менен иштеп, ошонусун тар чөйрөсүнө билгизип башташ керек. Эң биринчи, раз ошондой төрөлдүбү, баягы мен жолдошум кийин жылдыңдап калган, мени тиги сөзсүз бир жолуккан киши бирөө эме сүйлөшсө, биздин бала синдромдагына да дей берип турмун да дечи. Эмнегедир ушул нерсени баягы коомго билгизиш керек деп ушундай түшүнөм. Эмнегедир ошол анан башында мен биздин бала синдромдагына төрөлгөн эле дей берип турмун да. Анан бирөө балаңды алып барат, кээде эмне такси менен же бир жака өтүп барса, балам синдромдагына да мындай башкача көрүнүп экен деп эле бетин ачып эле көрсөтө берчүмүн да. Даун балдар ушундай болот экен деп эле лекция окуп баштай берчүмүн да. Анан эмнегедир анан анан мен тиги анан биз кийин ата энелер менен эметип, көп ата эне мен депрессиядамын, баламды кабыл албай атам, анан минтип атам, тигинтип атам дегендерди угуп көп үйгө кыдырып барып жүрдүк. Баламды көтөрүп алып деле, баланы таштап коюп деле, анан ушинтип чырпыктага чейин, уттукка чейин канча бир энелердин ушинткенде барып, анан тигинсин мунусун айтып, анан ошондо 6 ай болду, бирге чыгып калдык, биз той бере элекпиз, минте элекпиз деген ата энелер, туугандарыбыз билбейт дегендерчи. Анан кантип билбейт, мына келип көргөн жокпу балдарыңар, сен көрүп келди, анан унчукпайт, анан тиги жүрөгүнөн тиги порог сердца, анан бала ушундай болуп калат экен деп койдук дегендечи. Башкача бирдекеди айтчу, анан демек ата эне кабыл ала элек деген сөз да. Анан бул нерсени ата эне биринчи кабыл алып, тар чөйрөсүндө билгизип, ошол тууралуу жакшы маалымат алып алып, мисалы үчүн ДЦП жөнүндө болобу, аутизм жөнүндө болобу, азыр биз аутизмди мындай эркелик катары көрүп атабыз да. Мисалы үчүн кыйкырышса, жанагындай неметип атсачы, анан бул бала ушундай, мунун ушундай өзгөчөлүгү бар, тилекке каршы аутизм деген ушундай экен, бул нерсени Кудай ушундай кылып берди деп кабыл алып, анан ошого жараша башкаларга маалымат бериш керек. Ал жерде мисалы үчүн бир аутизм бала детский площадкада ойноп атып, ошондой истерикага түшүп атса, кыйкырып атса, отуруп алып кумчап чыгып атса, анан баары чындыгында мындай эме карабан, о жоктон атпай баласын карабайбы же бирдеке деши мүмкүн. Ал жерден ачууга алдыртып, же бирдеке кылыштын кереги жок. Тилекке каршы баягы өзүн нерв таяп, адам өзү даяр болуп, ошол тууралуу маалымат колдон келишинче бериш керек да. Анан дайым эле ал нерсеге даяр боло бербейсиң чындыгындачы. Анан баласы 18 жашка чыкканда деле даун баланы эриштип баратса, элдин баары бурулуп караса, ооба тиги биз ушундайбыз, ушинтип анан жебичү деп кайсыңар бирдекесике дегенде эле мамалардын ушундай реакциясын деле байкап калам. Биз кээде эметип алып ээрчишип алып кетип баратканда ошентип карап эметсе, ар кандай тепки көрсөткөн ата энелер болот да. Анан буга чындыгында ата эне өзү неме кылыш керек да. Нервти успокаивать этиш керек. Баланын демек ошо сенин үй бүлөңдүн бир мүчөсү, сенин балаң болуп аткандан кийин ошону ошондой кабыл алып, ошону ошентип эмеш керек да. Анан тар чөйрөң дегенде үй бүлөңдү биринчи даярдашың керек, балдарыңды, балдарың, тууган урукту, анан акырында ошондой тууралуу жакшы маалымат туура жеткириш керек. Анан даун бала ушундай болуп төрөлүптүр, анан билбейм эмне болоорун ушинтет экен, анан билбейм сүйлөбөйт окшойт, анан билбейм минтет окшойт деген сыяктуу нерселерди эметпеш керек да. Жакшы маалымат алып алып, ошол тууралуу. Мындайча айтканда, защитага өзүң өтүшүң керек да, анан маалымат туура жеткириш керек да. Анан эми ал кеп мындай сыймыктанып деле сен минтип эме кылбай албайсың. Эми сыймыктана турган нерсең бар болсо, раз ошондо балага жоопкерчилик алдың, ошону Кудай алдында жоопкерчилигин алып, ошол балага кам көрүп атканың үчүн сыймыктанасың. Анан бирок ошону бир мындай татыктуу эме кылыш керек да. Алып соображение кылыш керек да. Биздин коомдо ошол нерсени калыптандырууда баардык адамдар бирдей укукка ээ деген нерсени калыптандырууда ошол эле жалпы эле коомдун ролу, ошол мамлекет тараптан болобу, башка тараптардын да, ошол эле ММКлардын дагы ролу чоң да. Ошолор тууралуу жеткирүүдө дагы кандай нерселерге басым жасаса деп ойлойсуз? Биздин мамлекетте эгемендүүлүк каалагандан бери көптөгөн өзгөрүүлөр болду да. Мыйзамдарыбыз дагы өзгөрүп, бир калыпка түшкөнгө чейин көп убакыттар болду, бирок 2018 жылы мени кабыл албадык. Бириккен Улуттар Уюмунун ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча конвенциясын кабыл алдык да, ошондон кийин анан эмне болду, көңүл бурула баштады да. Ошондон кийин анан ар бир мекемеде пандус болсун, булар дагы коомдун бир бөлүгү, булар да окуш керек, укуктары бар, билим алышы керек деген максат дегендердин баары тең бул ошол конвенциядан кийин башталды. Конвенция биз кабыл алгандан кийин биз дүйнөнүн алдында да ушул отчетторду беришибиз керек да, жооп беришибиз керек болот да. Ошондон кийин чыкты да.
Мындан мурун деле негизи Советтер Союзунун убагында деле ушул диагноздор ушулардын баары болуп келген экен. Анан биз муну да карадык да, Советтер Союзунда жана сиз айткан нерсе бизде калыпталып калганда биз көрчү эмеспиз да бул балдардычы. Эмнеге дегенде, мисалы биз Даун балдарды карасак деген Советтер Союзунда деле ушинтип төрөлүшкөн. Бул эми баягы дүйнөдө тенденция экен, ар бир 700-чү бала синдром Даун алып төрөлөт экен дүйнөдө. Анан бул буга чейин төрөлүп келген да, ошо Советтер Союзунда деле болуп келиптир. Анан бул балдар каяка кетчү эле деген маселени карасак көрсө, мамлекет ал убактагы СССРдын убагында неме кылыш экен, бул Даун балдар баягы майда нерседен тажабайт, буларда ташпоордук жок болот да. Ушул тарых боюнча бир синдром Дауна баланын бир кылмыш кылыш укуксуз деген катталган эмес. Себеби булар жан дүйнөсүнөн баягы тубаса оорукер адамдар болот да. Анан булар майда нерседен тажабайт. Анан ошон үчүн буларды мамлекет ушундай төрөлгөндө алып өзүнчө интернетте чоңойтуп эле, анан өзгөчө бул Россияда азыр деле бар медициналык жабдыктарды чыгаруучу заводдордо иштешет экен да такай. Азыр деле бар, ошол жерде дагы деле иштеп атышат. Жана тетиктерди майда нерселер жасаганда, медиктердин формаларын ар кандай немелер тиккенде жалаң ошо Даун балдар иштечкен да. Булар тажабайт да, анан так кылат да жоопкерчиликтү. Ошон үчүн ушул балдарды ушай калтышкен да. Башка диагноздоолорду да өзүнүн жөндөмүнө жараша ушундай өнүктүрүшкөн, эл арасында ошон үчүн көрүнчү эмес экен, билинчү эмес экен. Больницадан эле алып коюшчу да, кыскасын айткандачы. Бизде ошон үчүн өтө оорурактары болсо, үйүнө берилип, анан аларды деле бат эле им-домдорго, психикалык жактан өтө жабыркаса, психикалык больницаларга жаткырып коюшкан. Мен деле кичинекей кезимде бир экөөнү көргөм. Дагы бирөөнү ошо Чыңгыргондон өлүп келди деп көргөм. Бирөөнү болсо ошол жактан убактылуу келди үйгө деп бир кошунамдыкына көргөм. Мен деле чоңойгончо көргөн эмесмин, мындай диагноздоолорду көрсө ал убакта ошондой система экен да. Эгемендүү болгондон бери ал системанын баары жоголду дагы, жана антип канча бала төрөлдү, үйүндө калды, көрүнбөй калды болуп жүрө берипти да. Анан мамлекет баары калыптанып калып калышканда бул нерселердин баарын эмне кыла баштады, эсепке ала баштады, кам көрө баштады. Анан бир момент эле ушинтип жайнап кеткендей көрүнүп кетти да элгечи. Так буга чейин эле бар болчу. Качан мамлекет кам көрүп баардык нерсени көтөрүп чыккандан элге дароо эле баары ушунча көптөй көрүнүп кетти да. Бирок эмне кылат мамлекет, ошонун баарын тең эмне кылды, баарын тең тактап, ачыкка чыгарып окуш керек, кылыш керек. Биз мамлекеттен могул жардамдарды берели деп кам көрүп атат да. Ошол кам көрүп анан коомго аралашуу жагынан дагы сиз дагы кандай нерселер керек деп ойлойсуз? Себеп дегенде мен өзүм жеке оюмда ошол нерсе жетишсиз деп ойлойм да. Себеби мындай коомго азыр аралашып атканда деле мындай ар кандай көз караштар болуп атпайбы? Анан ал көз караштардын дагы бул нормалдуу эле нерсе деп калыптандыруу керек да, туурабы? Муну калыптандырууга дагы бул дароо эле калыптанып калбайт да, буга дагы бир топ жылдар керек. Бул эми акыркы 1-2 жыл бул башталгычы болуп атат да. Бул нерсе мыйзамдар кирди, бирок ошол эле убакта, мисалы былтыртан баштап Арабаев университетинде тьютерлерди даярдоо башталды. Коштоп жүрүүчү адистер деген факультет ачылды. Мисалы атайын мектептерге адистер даярдалып атат. Мектептердеги ушундай өзгөчө балдарды коштоочу атайын адис болуп атат. Мисалы мугалим 40 балага сабак берип атса, анын ичинде өзгөчө балдар бар да, 2-3 анан мүмкүн ажатканага баргысы келет, мугалим жананчыларын чыштап койгон коляска менен алып барып келбейт да. Ошон үчүн ага өзүнчө адистер даярдалып кам көрүлөт. Бул мисалы жаңы башталды, дагы 5 жылдан бул адистер даяр болот, мектептерге орношуп калышат. Анан бул балдарды коштоп жүрүүдө коомдо дагы ошону, анан дагы бир айтарсыз, эң негизгиси ата-эне даяр болуш керек. Биринчи ата-энеден башталат. Ата-эне өзү даяр болсо, коомчулук акырындап кабыл алат муну баары бир. Азыр деле уже көздөрү көнүп келатат да, бул өзгөчө балдар экен деп, мисалы терминди да алмаштырдык да, мүмкүнчүлүгү чектелген деп айтпай калдык чынында. Өзгөчө балдар экен деп. Анан өзгөчө балдардын да эмне болду? Республикада биринчи жолу биз 2019-да мэрия өткөрбөдү парамарафон. Андан кийин 2022-де өткөрдүк, 22-де дайыр өттү. Бул республикада биринчи кылганбыз да, Балкы шаарынан. Бирок мындай нерселер эми акырындап, мисалы жүрүштөр башталып атат, кичинеден былтыр дагы Чолпон тага чейин бuyakын көлдү айланып жүрүш кылышпадыбы? Биз бuyактан узатпадыкпы? Ошондой жүрүштөр, азырынча жүрүштөр пайда болуп атат. Эми акырындап
мамлекетте дагы параспорт бөлүмү бар, атайын паралимпиада бөлүмү. Эми акырындап бул кишилер эмне болду? Азыр биздин балдар акырындап параспорт боюнча чет мамлекеттерге чыга баштады. Бишкекте жашагандар, баягы ал жерде Бишкекте көп шарт бар да, бала мисалы сууда сүзүү мүмкүнчүлүгү болсо, ал бала мисалы Бишкекте ошондой бассейндер бар, тренерлер бар өзгөчө балдар үчүн. Алардын сууda жүзүү боюнча Чуркоо боюнча, Ибрайым баласы Чуркоо боюнча барды. Мисалы теннис боюнча ушундай ар кайсы түрү менен азыр чет өлкөгө чыга баштады биздин балдар. Акырындап чыгып атат. Эми бул нерсе акырындап өнүгөт, бирок буга дагы алдыда бир 5 жыл керек да сөз. Кеминде 5 жыл керек. Анан ушул жерден дагы бир суроо, акыркы суроом болсун да. Бизде деген эмелер көп да. Демөөрчүлөр көп го, демөөрчүлөр көп. Ошол демөөрчүлөр деген негизинен мындай коомдогу көйгөйлөргө басым жасап, анан сиз айткандай эле бассейнде айтып сууда сүзүү, бассейн ошол балдарга делечи, мисалы бассейн куруп берип кое турган болсо, жабык же болбосо дагы бир мындай чоңураак ошол спорт менен машыга турган жер атайын куруп берип кое турган болсо деп ойлойм да. Ошондойлорго мындай демөөрчүлөргө сиздер кайрылып көрдүңүздөр беле? Алардын ойлору кандай? Бизде да мындай да азыр коомдогу демөөрчүлүк, элдин талабы же болбосо ушул өзгөчө балдардын эми көпчүлүгү да, баары эмес, көпчүлүгү жардам алып жүрүшөт, демөөрчүлөр жардам берип жүрүшөт, бирок күнүмдүк эле нерселер, күнүмдүк жардамдарды алып атышат да, кенен ойлонуш керек да. Мисалы бүгүн балаңа кийим алып берсе, бүгүн балаңа тамак аш бергени менен ал эртең эле түгөнөт да. Андан кийинкиси эмне болот? Ал балага эч кандай өсүүсүнө жардам бербейт. Кудай адам өлгөнгө чейин насибин бере берет да, үйүңдө тамак жесең деле жейсиң. Анан биз дагы бул максаттарда демөөрчүлөргө кайрылып көрдүк, бул борбордун ачылышына да жардам көрсөткөндөр болду. Ошол эле убакта биз өзүнчө чоң борбор салалы деген алдыда максатыбыз бар. Ошол максат менен дагы аракеттенип атабыз. Ага дагы баягы демөөрчүлөр керек да. Биз эми ачык айтканда финанс жагы өтө оор болуп кеткен. Эң эле жөнөкөй ошол жердин проектисин чийдириши эле 800 000 сомго туруп атат да. Анан проектисин чийип алып, анан демөөрчүгө барышың керек да. Баарын даярдап алып барсаң, анан демөөрчү ошондо карайт да, ага чейинкисин да бүтүрүш керек болот баягы. Анан негизи сиздер айткандай демөөрчүлөргө кайрылганда ушундай керектүү нерселер сураш керек. Же бир адистин айлыгын чечип бергенге, же болбосо ушундай бир ошол мүмкүнчүлүк келген балдар үчүн атайын бир аянтча курула, мисалы оюн аянтчалары бар да балыкчыда тултура. Бирок мүмкүнчүлүк балдар үчүн атайын оюн аянтчасы жок, мисалы эң эле жөнөкөй нерсе. Жок дегенде ошондой бир аянтча керек да, эң башкысында. Алар ойной турган өзүнчө бир площадка керек. Мисалы алар элдин арасына чыгып топ теп албайт да, мектептен чогуу чыгып теп албайт, же болбосо футболдук аянтчага келип ойной албайт. Анан ошондой мисалы кичинекей аянтча атайын өзүнүктөрүнө болсо деле, анын ичине кирип топко жыгылып түшөбү, туруп анан ошентип көнөт эле да көп нерсе. Эми баягы демөөрчүлөргө кайрыларым эң негизгиси күнүмдүк жардам эмес, ушундай бир алдыңкы бир 30 жылдык максат менен бир жардам берсе да. Демөөрчү издеп, же болбосо ар кимден жардам сурап, баягы көп кайрылып эметкен жокпуз чындыгында. Баягы Кудайдын буйругу менен баягы кимдер жардам берип ушул иштер ишке ашып кетишине салым кошкон көп адамдар болду чындыгында. Бирок көп адамга кайрылып эмете берген жокпуз да. Бул боюнча делечи, анткени баягы эмеде кандай десем, ниет кылдың, баштадың, демек бир жолу табылып, бир нук салынат да. Бул бир башталды, бир арык чабыла баштады, бир багыты табылып эметет. Негизче анан демөөрчүнү деле өтө бул жакка тартып бир багытта эметип кеткенге, ошондой эметкенге кызыктар пока андай эмете элекмин, кездештире элекмин да. Жалпы эле ата энелер үчүн, ошол өзгөчө балдары бар ата энелер үчүн сиз ар бириңиздер өзүңүздөрдүн кеңешиңиздерди берип кетсеңиздер, алар мындан ары дагы кандай иштеш керек деп ойлойсуздар? Мен эң биринчи бере турган кеңешим негизи өзгөчө бала болобу, акыл эси ордунда бала болобу, негизи балага эң биринчиден ушу азыр тилекке каршы телефон баягы туура жакка пайдаланса туура нерсе, бирок биз туура эмес жакка пайдаланып атабыз. Телефонду көп берип коет ата энелер, өтө көп. Анан интеллект сохранный сопсоо болгон балдар, жапжакшынакай сүйлөп, жапжакшынакай болуп турган балдар кандайдыр бир аутизм белгилери бар менен келет да.
Анан муну аутизмдин бир канча бир мисалы үчүн бир 11 белгиси бар да. Анан ошол экинин бир канчасы мисалы үчүн мынтип оюнчуктарды тизип ойноп койсо же болбосо мынтип бир орунда туруп тегеренип койсо же бир айланган бир нерсени карап койсо эле балам аутизм деп анан паникага түшүп ушинтип аткан ата энелер да болот. Тилекке каршы бул нерсеге бизге баягы жаңылык болуп атабы, кээде специалисттерде жаңылыштык кетип калат, аутизм деп диагноз коюп берип коет да. Чындап келсең бир бузулуу эле бар болгон болот да. Баланын балалык нерсеси, мисалы үчүн 3 жашка чейинки өнүгүүдөгү нерсеси толук калыптанбай калгандан да, мисалы үчүн 3 жашка чейин бала чуркап ойнош керек болсо, бир кандайдыр бир нерселер жасаш керек болсо, ал калыптанбай, ал такай телефондо отуруп, телевизорго YouTube, аны мисалы үчүн азыр муну көп ата энеге совет берип, телефонду карматпа десең, ооба телефон бербей койдук, телевизор эле көрүп атат дей берет да. Анын эчтеке айырмасы жок, размерин эле чоңойтуп берип койдуңар да. Анткени телефондогудан эле уже YouTube'ду телевизорго кошуп берип койду да. Баары бир ошол бала ошол жерде отурат, бала басып туруп ойногон жок, илгеркидей баягы биз ойногондой мак ойноп же болбосо черта ойноп же болбосо бала ары бери секирип ойноп, мисалы үчүн секиргенди билбеген бала так сүйлөй албайт мисалы да. Сол баланы эле кээде ушундай бир диагнозго алып барып эметип коюп атышат да. Задержка психоречевое развитие кылып коюп атышат. Ушундай нерселер кездешип атат. Эң биринчиден ушу телефонду азайтып беришсе, телефонду колдон келсе бербей эле койсо, телефонду. Анан экинчиси ушу балага убакыт бөлүп, мисалы үчүн мурун биздин ата энелер кандай тарбиялаганда, мисалы үчүн кичинекей кездечи таза абага чыккан, эшикте балдар менен ойногонбуз, кандайдыр бир эмелерди, ошол нерсе жок, баягы жумуш болуп атабы же кандайдыр бир замандын агымы бир башкача болуп эле балдар эмнегедир көп кыймылдан дагы көп отурган бала көп да. Отурган бир эметкенчи анан бул тентек дейт, анан негизи бала тентек кылып, аны кармалап, муну кармалап, тиякты талкалап, тигини бирдеме кылып ийип, өнүгүп, ал эмени таанымайынча анан тентек кылгызбай эле, анан тып-тынч отуруп алып өскөн бала дагы негизи ал демек ал эчтеке кылбай эле тып-тынч отуруп аткан бала дагы демек нормалдуу түрдө өнүкпөй бараткан бала деген сөз да. Анча мынча тентектигине, анча мынча балалыгына көтөрүп, ошо ата эне дагы ошо көбүрөөк көңүл буруш керек да. Ошол нерсеничи үйдөн анан демек специалистке келип баштагандан кийин ошол специалистке биринчи чети баягы Кудайга ишеним, экинчи чети ошол специалистке ишеним менен анан иш алып кетиш керек да. Анан өзүнүн жардамы, сөзсүз түрдө ата эненин жардамы керек. Алып барып көрүүң эмес, ошо мен алып барып көргөндө ошол жерден жыйынтык чыгат деген нерсе мен алып сөзсүз түрдө. Анан бирдеке десең, ооба барганбыз, тиги логопедке бардык, анан аяка бир ай барганбыз, анан 15 күн барганбыз, анан балам көнбөй койду. Конечно, бала көнбөйт. Бала көнбөйт. Анткени бала деген манипуляция кылат, ыйлап көрөт, кыркырып көрөт, специалисттин бирдемесин ыргытып көрөт, акырындап бир нерселерди жасап көрөт да. Анан ошон үчүн ага ата эне да чыдаш керек. Балдарды өзгөчө балдар эмес, сол балдардын арасында деле Айжан апайым айткандай көбүнчөсүн аркага калтырып атабыз да. Себеби дегенде биз ойлоп атабыз, мына үй жайдын баары бар, шарт бар, курсагы ток, кийими бүтүн деген эле темада жашап атышат да. Негизинде биз балага кам көрбөй атабыз да, балага болгон көңүл буруу жетишпейт да үйдө. Себеби дегенде эртең менен баары жумушка кетет, балада короче үйдө тамак бар, курсагы ток, мына бүт баары да, короче ар биринде планшет бар, телевизор бар, YouTube менен бүт баары бар. Бүттү ошондон кечинде келет, бүттү бала менен баарлашуу, балага бир көңүл буруу эмне маселеси болуп атат, ошол нерсе балдар менен чыгып ойнодубу, мушташтыбы, жыгылдыбы, ошол нерселер маанилүү да бала үчүнчү. Бала үчүн ал дагы аябай чоң проблема да, билчи. Бүгүн бирөө аны сөгүп салды мүмкүн. Ошол да бала үчүн чоң маселе, биз анын баарын укпайбыз да ата энелер. Кечинде келебиз, бирдеме келсе, койчой, турпучуңар чарчап башым ооруп атат деп нара жылдырып коебуз. Баланын ички дүйнөсү ошол ойдон калып кетет да. Бул өзгөчө балдар эле эмес, жалпы балдар үчүн да ошол нерсенин баардыгы коомдогу эң кайгылуу кесепет да булчу. Себеби азыркы жаштарды биз ошону тарбиялап атабыз да. Тарбиялап атабыз. Анан эле азыр укпайт, анан ата энесин укпай калыптыр деген баары тең. Биз ошол убакта биз кичинекей кезинде ата эне уккан жок баланы. Анан бала чоңойгондо ата эне эч качан укпайт. Бул ошол нерсени ордун таба албай атабыз да. Анан азыркы балдар башкача, анан азыркы жаштар укмуш, анан тыбырап эле турат, тибиреп айтышат, анан укпайт, анан деген маселенин баарын ал анда эмес, ал биз ошол баланын кичинекей кезинде жанагы муктаждыктарын биз камсыз кылган эмеспиз, анан алар чоңойгондо укпайт. Алар уже өзүнүн көргөндөй, билгендей кылып жасап кеткенге бул жерде дагы бир нерсе, көп балдардын тили аралаш чыгып атпайбы? YouTube'да телефондо отурган үчүн англисче, орусча чыгат да тилдер. Анан аны энеси алып барып орусча специалистке берет ушу. Анан
үч тилде болуп атабы бала. Анан эшикке чыгып ойнойн десе кыргызча сүйлөйт. Туугандардын арасына барса кыргызча сүйлөйт. Анан бала кантип тили чыгат, кантип түшүнөт. Ошону эсепке албай атышат да. Себеби дегенде бала эң биринчи өзүнүн эне тилинде чыгарыш керек тилин. Анан калган тилди бала үйрөнүп алат кийин. Өзүнүн эне тилинде чыгарбай эле биз сүйрөп барып эле орус тилдүү специалистке анан укмуш англисче билет экен деп эле ушинтип кыйнай беребиз да. Эң биринчи бала өз эне тилинде так сөйлөсө, анан башка тилдерди каалаган убагында үйрөнө алат да. Ошон үчүн баягы кичинесинен кам көрүүгө башчы. Ошон үчүн биздин дагы бир айта кетчү нерсе, биздин борбордун дагы бир өзгөчөлүгү адистердин баары кыргыз тилинде гана жүргүзөт. Рахмат. Анткени эненин ичиндеги бала кайсы тилди уккан болсо, негизи ошол тилде тили чыгыш керек да. Анан кыргыз тилиндеги нерсени калыптандырмайынча башка тилди эмете турган жакшы. Анткени аралаш тил. Мисалы үчүн балам деле орусча чыгып атат да, ошентсе мисалы үчүн кээ бир ата-эне карап кыйраттың дейсиң да. Мисалы үчүн демек аны сен балаңды тарбиялап, сен балаңды карабай элесиң. Анда сен балаңды телевизор тарбиялап атат, же болбосо телефон багып атат да. Ошондон эти атташ керек. Ал баланын достижениясы эмес ал.